Assalamu alaikum görөрman. Amansızbı? Men sizge жаңы bir çıkarmalarından biri Sunu düýnü sınbaylı dep atalgan çıgarmamdy okup bereyin. Mana şulardan balkim özüzgө paydalı bir ruhani janazy alarбыз. Sunu düýnü sınbaylı. Kılım başka, ырым başka bul eret. Kıykırığım ырга salıp aytkım bar. Keçe menim бүгүnkүнү baamdap, geçekiге чынын айтсам, кайткым бар. Азыр заман өзгөрүлдү аябай. Кымбат үйдө арзан жандар жашайбыз. Кыйынсынып өзгөлөрдү тоготпой, өзүбүздү элита деп атайбыз. Коло коңшу катташууну мындай кой, кол сунганы жарабаган жан болдук. Salamı жок кирип чыгып короого өзүбүзгө өзгөрүлүп хан болдук. Унабызды каалагандай токтоттук. Урушканга ушунчалык алындык. Адам демес темир кымбат бааланып азгырылып ар балеге малындык. Баягыда жаңжалдашкан балдарды болду кыл деп урушканын токтоттук. Ата-энесин урушпа деп ыйлашат. Азыр болсо балдарыбызды боздоттук. Бириңе аял, бириңе эркек табылат. Бирок балдар ата-энесин таба албайт. Тирүү жетим кылбайлычы балдарды балалыгы кайра келбейт, жаралбайт. Заңгыраган үйдү салдык, конок жок. Заманаңда дос тууган көп, көмөк жок. Өзүң менен өзүң калып өрттөнүп, өйдөлөтөр өзүңө дос, өбөк жок. Кымбат уна минген менен тууганга каттап барып кабар албай калганбыз. Жада калса телефондон салам жок, жатка айланып робурттошуп алганбыз. Бир үйдөгү 5 адамдын абалын бир аз ойлоп акылыма саламын. 5 бөлөк 5 бөлмөгө камалган, эстегенде уялып да каламын. Ата болсо иштен келет кечинде. Келген менен телефондун ичинде. Сериалдын чоң энесин таанытып, сый жоголду, эненин да ишинде. Балдар болсо чайпай менен иши жок, Wi-Fi менен интернетти каалашат. Акыл айткан ата-энени укпастан, азыр көбү телефонду баалашат. Жашым 40та, эркек киши болсом да, энеме мен үн көтөргөн эмесмин. Азыр балдар кол көтөрсө энеге ажал менен келип кетет кеңешким. Жалгыз эне 5 баланы тапса да, жолдош өлүп, жалгыз жашап жатса да, бирөө келип кабар албас балдар бар. Бир эне, бирок эне чыдайт баары качса да. Жалгыз апа жашап жатат, айла жок. Жалгыз уулун айткан менен пайда жок. Катынына кулак салып баласы кайын журтка кирип алгандар кайда жок. Кайын эненин кабагына карашып, көп келиндер жашап келген жарашып. Азыр алар кайын эне болгондо келиндери тытып атат талашып. Баягыда кайын энеден корккондор азыр болсо келиндерден коркушат. Кетип калып келиндер да үйдө эмес, койнундагы баласын да тартышат. Өзү баккан баласына энелер өгөйлөнүп өмүр сүрүп жатышат. Өз үйүнө батпай жатса бир эне өмүр чиркин көрүп жүрөк атышат. Аттың арман, ар ким жаман айтпайбы? Ай балдар ай, азыр муну байкайбы? Азыр кылган ар бир ишиң энеңе эртең эле балдарыңдан кайтпайбы? Бирөө сени, бирөө сенин балдарың төрөп берген эне болот эмеспи? Эки бөлбөй экөөм бирдей абайла эсиңе кел, жакшылап ук кеңешти. Экөө сенин эки көзүң сыяктуу. Этият кыл, экөөм бирдей карбайсың. Оң көзүңдөн сол көзүңдүн аздектеп, ойлон чөзүң алып таштай албайсың. Аял эрден,
er ayaldan sınalat. Sabır kılgan bul жашоодо чыңалат. Bir-birine çıdap berse oşolor beyişke de жетелешип чыгалат. Сыноо дүйнө, сыноосуна сынбайлы. Алгаlaylı, hareketten tınbaylı. Жаңылуудан сак болуунун bir жолу жараткандын бизге айтканын тыңдайлы. Бабалардын баалуу кебин тыңдайлы. Мына ушундай достор.